Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргыз желеги түндүк уюлга илинди. Кыргызстандык мектеп окуучусу Злата Швачева билимдин муз жаргычы 5-эл аралык экспедициясына катышып, өлкөнүн желегин түндүк уюлга илген. Бул тууралуу Кактус медиа сайты жазды. Мен үчүн экспедицияга катышуу түндүк уюлду көрүү үчүн гана эмес, ал жерге Кыргызстандын желегин илүү да кубанычтуу болду. Анткени бул мен үчүн чоң сыймык. Мурунку желекти космонавт Салижан Шарипов орноткон. Ошондой эле биз өзүбүздүн шаарыбызды жана ага түндүк уюлдун алыстыгын көрсөткөн жазууларды орнотуп, баардыгын Кыргызстанга келүүгө чакырдым, деди Злата Швачева. Маалымат калай, экспедиция 13 августтан 22 августка чейин ишке ашкан. Негизги курамды 63 мектеп окуучусу, анын ичинде Росатом өзөктүк технологияларды иштеп жаткан өлкөлөрдөн Армения, Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, Беларусь, Венгрия, Индия, Кытай, Түштүк Африкадан келген 9 катышуучу болгон. Экспедициянын ар бир катышуучусу чыныгы жаш полярдык изилдөөчү экендигин тастыктаган диплом жана түндүк уюлдан кичинекей бөтүлкү суу алган. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Көмүрдүн баасын өкмөт убактылуу көзөмөлдөйт. Кыргызстанда 15 сентябрдан тарта көмүрдүн баасын өкмөт убактылуу көзөмөлгө алат. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматы боюнча, мындай чечим көмүрдүн баасынын өсүшүн алдын алуу жана калкка жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн кабыл алынды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому менен бекитилген социалдык маанидеги товарларга бааларды мамлекеттик жөнгө салуунун тартибине ылайык мамлекеттик жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча чараларды көрөт. Кинорежиссер Эмиль Атагелдиев каза болду. Таланттуу пианист жана кинорежиссер Эмиль Атагелдиев 48 жаш кураганда узакка созулган оорудан каза болду. Бул тууралуу анын санаалаштары Facebook'ка жазышты. Атагелдиев рак дартына чалдыгып, тез арада чет жактан дарыланууга муктаж болгон. Жазында дарыгерлер 3-4 стадиядагы онкологиялык дарты бар деген диагноз коюшкан. Буга чейин музыканттын саламаттыгы жөнүндө айтып чыккан кесиптештери коомчулуктан жана бийликтен каржылык жардам сурашкан. Асылган оору Кыргыздын дагы бир таланттуу мыкты уулунун алып кетти. Эмиль музыканттардын үй бүлөсүндө туулган. 1994-1998 жылдар Москвадагы Гнесина аттындагы музыкалык академияда окуган. 1999 жылы Париждеги Альфред Корто аттындагы жогорку музыкалык мектептин аспиранты болгон. 2001-2007 жылдары Калый Молдобасанов аттындагы Кыргыз улуттук консерваториясында атайын фортепиано кафедрасында сабак берген. Кино тармагында дагы билимин өркүндөткөн. 2014 жылдан бери Кыргызстан кинематографисттер союзунун мүчөсү. Ошондой эле Борбор Азиядагы Америка университетинин телеберүү, кино жана медиа искусство факультетинин мугалими болуп иштеп келген. Качам деп милиционерди коюп кетти. Манаска кеткен жолдогу кырсыктын видеосу. Манас аэропортуна бара жаткан трассада BMW үлгүсүндөгү автоунаа инспекторду сүзүп кеткен учур видеого түшүп калган. Окуя кечээ түнү болгон. Патрулдук милицияга жолдо мыйзамсыз авто жарыш жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Алар машинени токтотушкан, бирок айдоочу окуя болгон жерден качууга аракет кылам деп инспекторду сүзүп алган. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы тартип сакчы учурда ооруканада жатканын билдирди. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, 20 жаштагы айдоочу убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ошондой эле шектүүгө авто бейбаштыгы үчүн 15 000 сом айып пул салынды. Таиландда жер көчкү сел жүрүп 10 адам каза болду. Таиланддын Пхукет аймагындагы Карон жана Чалонг шаарларында 250ден ашык үй суу ташкынынан жана жер көчкүдөн жабыркады. Кырсыктан каза болгон деген 10 адамдын 8 чет элдиктер болгонун айтышууда. Пхукет провинциясындагы жер көчкүнүн кесепетинен набыт болгон чет элдик 8 кишинин экөө орусиялыктар болгонун Чхазот гезити жазып чыкты. Орустардан тышкары Таиланд жана Мьянманын жарандарда каза болгон. Окуя болгон жерге келген куткаруучулар дайынсыз жоголгон адамдарды издеп жатышат.
Райымбек Матраимов дагы 2 айга камакта калтырылды. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орунбасары Райымбек Матраимов дагы 2 айга камакка калтырылды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан билдиришти. 23-августта каралып УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен сот анын 26-октябрга чейин камакта калтырган. Эскерте кетсек, быйыл жыл башында Райымбек Матраимов издөөгө алынганы белгилүү болгон. Кийинчерээк ал УКМК тарабынан 26-мартта Азербайжандан Бишкекке алынып келген. УКМК Матраимов кылмыш жаза кодексинин 169-беренеси адамды эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана 222-берене кылмыштуу кирешелерди адалдоо боюнча шектелип жатканы кабарланган. Бирок кийинчерээк 222-берене алынып, анын ордуна 378-берене чек араны мыйзамсыз кесип өтүү кошулган. 2021-жылы ал коррупция беренеси менен да соттолгон. Космопарктан жардыруучу зат табылган жок. 24-августта саат 21:14 чамасында Бишкек шаарындагы Космопарк соода борборуна бомба коюлганы тууралуу маалымат түшкөн. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер баш башкармалыгынын баспа-сөз кызматы билдирди. Маалымат караганда, окуя болгон жерге жетекчилик жана ыкчам тергөө тобу жарандардын коопсуздугу үчүн соода борборунун аймагы курчоого алынып, имараттагылар эвакуацияланган. Ошондой эле жерине кинологдор барган. Тиешелүү иш-чаралардын жүрүшүндө күмөндүү буюмдар табылган жок. Жыйынтыгында 1 сааттын ичинде соода борбору кайрадан иштеп, кызматкерлер жана жарандарга кирүүгө уруксат берилген. Бул факт каттоого алынды. Топтолгон материалдар УКМКнын башкармалыгына жөнөтүлдү. Şariatımızda en көп targıp kılınan nerse sadaka bergile deydi. Şol ölümdördün içinden jagımsız jaman ölümdön, kabilet ölümdön saktayt degen peygamber hadisi var. Demek dayama sadaka verip жүрген adam jaman ahvalda ölbeyt. Ölümü jakşı ahvalda bolot. 19.000 каражат kaldı mınakey eje. Al koyuңuz bul. Çok falan bir şey de istemez kızım. Küçük falan kolumu alıp bakalım. Sütümden verilmedi. Эл үмүтү фондуна колдоо көрсөткөн, ушул эжебизге жардам берген баардык адамдарга Алла разы болсун. 19.000 каражат жетишсиз болуп турат. Ошого кеңири ушул реквизиттерге эжекебиздин жолдошунун М-банкы Курстанбек Б деп чыгат, Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат. Тугандар ошого кеңири өзүңүздөрдүн акчаңыздарды салып которуп кое берсеңиздер болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Анан бул эжебиз дагы өзү квартирада үйүн сиздерге чагылдырып көрсөтөм. Өзү дагы ошол үйүн сатай десе же башка нерсени сатайын десе, эжекебизде эч кандай бир каражат жок болгондугуна байланыштуу айла жоктон сиздерден жардам суроого мажбур болуп чыгып турат. Келиңиздер, көптү көрсөкөл болот демекчи. Ушул эжебиздин диагнозу остеома деп оор дарт менен ооруп калганына байланыштуу эжебизге ошондой диагноз коюшкан. Сөөктөрү ушул жанагындай бул жак шал болуп ушул баса албайт да, азыр бутунда тура албайт, эжебиз эшикке чыга албайт. Allah razı olsun. Yurttan bергендерге. Нени каалайт элеңиз азыр? Çok falan bir şey de istemez kızım. Küçük falan kolumu alıp bakalım. Sütümden verilmedi. Келиңиздер туугандар, эжебиздин сатарга эч нерсеси жок. Ошол колдон келишинче биздин фонд эл үмүтү фондуна ишенген. Биз ушул 3 жылдан бери иштеп келебиз, билесиздер. Алла насип кылса кайдыгер карабайсыздар деген үмүттө турабыз. Которуп, колдон келишинче ушул видеого лайк басып, болушунча таратып, ушул реквизиттерге ата алып кеткен реквизиттерге өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, кеңири которуп кетсеңиздер болот. Жогорку Кеңештин депутаты Сейит Атамбаев Босфорду сүзүп өттү. Жогорку Кеңештин депутаты Сейит Атамбаев Азиядан Европага Босфор кысыгын сүзүп өттү. Бул тууралуу депутат Фейсбукта баракчасына жазды. Аралык 6,5 километрди түздү. Быйыл сууда сүзүүгө 3000ге жакын адам катышты. Депутат колдоо көрсөткөн жакындарына ыраазычылык билдирди. Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Дастан Бекешев да Сейит Атамбаев менен бирге сууда сүзүүгө катышууга арыз бергенин, бирок ага катышууга уруксат берилбегенин билдирген. Кыргызстандын эл артисти 1 жылга соттолуп мунапыс менен бошотулду. Кыргызстандын эл артисти Акан Нуртазин 1 жылга соттолуп мунапыс менен бошотулду. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук сотуна билдиришти. Нуртазин бейбаштык беренеси менен айыпталып күнөөлүү деп табылган. Сот аны 1 жылга эркинен ажыраткан. Өкүм 15-августта чыккан. Ошол эле учурда Кыргызстандын конституциясынын 30 жылдыгына жана адам укуктарынын декларациясынын 75 жылдыгына карата жарыяланган мунапыстын негизинде Акан Нуртазин эркиндигинен ажыратуу жазасынан бошотулган. Жергиликтүү
басылмалар жазгандай 2023 жыл 15 майда Акан Нуртазин балет окуу жайын студенттин сабап салып, анын мээси чайкалган. Анын айына студент сынактарды тапшыра албай калып окуудан чыгарылган. Дайынсыз болуп жаткан 3 жашар Амирдин ата-энеси Чүй каналындагы сууну токтотууга суранды. Ысык районунда Чоң Чүй каналына түшүп кеткен 3 жашар баланын ата-энеси президентке кайрылды. Алар Батыш Чоң Чүй каналындагы сууну токтотуп турууну суранат. Балабызды 1 аптадан бери издеп жатабыз. Анын сөөгүн таап алуу үчүн каналдын суусун токтотуп турсаңыздар дейт баланын атасы. Эскерте кетсек, Амир 19-август күнү жоголгон. Ал көчөдө балдар менен ойноп жатып, көрүнбөй калган. 1 аптадан бери Амирди каналдан издөө иштери жүрүп жатат. Новопавловкада 29 миллион сомго гүлбак салынууда. Бишкек шаарынын жаңы кошулган Новопавловка айылында гүлбак салынууда. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Гүлбак Фрунзе көчөсүндө жайгашат. Ал 29 миллион сомго курулууда. Курулуш иштерин Орбитал Строй компаниясы жүргүзүп жатат. Гүлбактын курулушу күзүндө бүткөрүлөт деп пландалууда. Анын аянты дээрлик 11.000 чарчы метрди түзөт. Акылга сыйбайт Telegram командасы Дуровка коюлган доо боюнча билдирүү кылды. Telegram командасы аталган социалдык тармактын негиздөөчүсү Павел Дуровка Францияда коюлган доо боюнча комментарий беришти. Telegram эпдеги бардык, мунун ичиндеги санариптик кызмат боюнча мыйзамдарды бекем сактайт. Анын модерациясы тармактык стандарттарга жооп берет жана ар дайым өнүгүп турат. Telegram тармагынын башкы директору Павел Дуровдун жашыра турган эч нерсеси жок жана Европа боюнча көп саякаттайт. Платформа же анын ээси бул платформаны кыянаттык менен пайдаланат дегендерди акылга сыйбайт деп айтылат билдирүүдө. Социалдык тармактын командасы кырдаалдын тез арада жөнгө салынышын күтүп жаткандыктарын айтышты. Эсиңиздерге салсак, ишемби күнү кечинде Франциянын ЖМКлары Telegram платформасынын ээси Дуровдун Ле Буржа аэропортунда кармалганын айтышкан. Окуя ал Азербайжандан келип менчик учактан түшүп келе жатканда аэропортто болгон. Жергиликтүү ЖМКнын билдиргенине караганда, Дуровда Франция жарандыгы бар өлкөдө издөөгө алынган адамдардын катарына турат. Сот аны бир катар кылмыштарга тиешеси бар деп эсептейт. Анын ичинде Telegram платформасынын өлкөнүн бийлиги менен кызматташуудан баш тарткандыгын да себеп катар кошууда. Россия тиминин расмий өкүлү Мария Захарова ЖМКларга Москванын ишкерге жолукканга мүмкүнчүлүк берилиши боюнча нота жибергендигин, бирок Париж анын Франция жарандыгын бетке кармап жаткандыгын билдирген. Өкүл Россия бул окуяга эл аралык уюмдар кандай реакция кыларын байкап турарын кошумчалаган. Гүлжигит Алыкулов гол киргизип, Олимпиададагы туркиялык аткычты туурады. Беларустун Неман клубунда ойноп жаткан кыргызстандык футболчу Гүлжигит Алыкулов Днепр Могилев командасынын дарбазасына гол киргизди. Ийгиликке кубанып жаткан кыргызстандык күндөн кыргызстандык коргоочу көз айнек сурап, туркиялык аткыч Юсуф Дикечти туураган. Дикеч өткөн Олимпиада оюндарында өзүнүн эркин турушу, колун чөнтөккө салып атайын жабдуулардын көп түрлөрүнөн баш тартуусу менен популярдуу болгон. Юсуф Дикеч жана анын өнөктөшү Шевал Илайда 400 метрге пневматикалык тапанчадан атуу боюнча командалык мелдеште күмүш медалга ээ болушкан.